Арбаңыздар эл журт, кайрадан эле биздин жүрөктүн тынчын алган. Кайран биздин желек. Айтып бүтүп тажадым мен дагы. Желек жөнүндө какшап. Бирок кээ бир адамдарга айта турган сөзүм бар. Өзгөрүлдү болду, тажаттың бүтте өзгөрбөдү дегендерге. Биринчиден, ал желек жөнүндө чыгарылышты мен 1-декабрда чыгаргам. Жеке ой пикиримди айта кетсем, бул биздин туу, бул биздин желек бизге ата мекен. 20 күндөн ашты уже ал чыгарылыш чыкканына. Ошо желек жөнүндө чыгарылышка силер азыр ызылдап жатасыңар. Экинчиден, желек өзгөрсүн дегендерге 30 жылдан ашык бул желек жакпаса кантип жашап жүрдүңөр? Бул желектин алдында өзгөрсүн деген сунуш киргизбейт белеңер илгери эле өйдө отургандарга. Үчүнчүдөн, өзгөрсүн же мага баары бир дегендерге жооп. Билебиз, силерге көктөрдүн парадын уюштурса деле макулсуңар. Төртүнчүдөн, желектин авторлору баш болуп, жана интеллигенттер, жана кыргыздын 80-90% желектин өзгөрүшүнө каршы болгон. Бул анык нерсе. Бешинчиден, эл оома болбо. Негизи кээде эл оома болуп кетебиз да, ар кимди ээрчип, өзгөрбөсүн дегендер кайра өзгөрсүн деп өздөрү өзгөрүп кетип атат. Эки жүздү бастырып 50/50 болсун дегендер дагы бар арабызда. Бул жерде мен эч кимди ызычу сал, аңтар, көңтөр деген жерим жок. Тынччылык жана ынтымак керек элге. Бир жакадан башып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакты ыдыратпай элим. Чоңдор бул чечимди чыгараарда өздөрү дүрбөлөң болуп, экиге бөлүнүп, бири макул, бири каршы болуп, жана элди кошо дүрбөлөңгө салып экиге бөлдү. Мен айтарым, өзүңдүн жериңдин жараны болгондон кийин өз пикириңди эркин сүйлөп айт. Айтылган сөз, атылган ок, өз пикириңе бекем тур. Ызычу кылбай тынчтыкты сакта. Алтынчысы, жамгыр жааса, сөл жылан бекер чыга бербейт кара жердин алдынан. Бул жашоодо эч нерсе боло бербейт өзүнөн өзү себепсиз. Бул сөз терең ой жүгүрткөндөргө. Коен жүрөктөр корко берет, иттер үрө берет. Элге кызмат кылгандардын жолу улана берет. Желек кээ бирөөнү өзгөрсө, биздин желек биз үчүн жел бирей берет.